уят нерсе болуп атат да ошо өзүңөрчө бир областта чече албаган. Мына бизде Нарында да ошондой болуп атат азырчы. Мына чечиш керек. Алмаз Жаналович, чечиш керек да. Эмне вот Нарын боюнча билесиңерби проблеманы? Бардыңарбы силер ошо жерге? Мына Кочкорлуктар азыр бер жакты жаап атат, нарындыктарды суу самыр аркылуу киргизебиз. Ар жагы долонун ар жагын, бер жагын жабабыз деп. Ар жак болсо киргизбей атат. Бир облустун эли азыр эки бөлүнүп атат. Мага да азыр чалып атышат. Азыр дагы ошол жерде митинг кылып бардыңызбы, Алмаз Жаналович ошол жерде? Бир комиссия барбы? Комиссия түздүңөрбү? Өзүнүн жайын койдуңар. Ар кимиси өзүнүн правдасын айтып ошол жерде чоң чатак айлаган атат. Ким барды? Сиз бардыңызбы? Министр бардыңызбы? Сиз бардыңызбы? Именно ошол жерге бардыңызбы? Мен баягында Эркин Урбаевичтен сураганда тик ат башта жүрөт деген. Ал жерде да проблема бар. Ат башынын жана Калин колхозунун жана культ центри менен Куланактын Куланак айылынын жайыттын проблемасы бар ал жерде. Ким менен жолуктуңуз ошол жерде? Ал жерде эл менен жолугуштук. Элге өзүндө түшүндүрмө иштери болду. Ал жерде областтын, райондун, эки райондун акимдери ыйгарымдуу өкүлчүлүк иштеп атат. Муну 4 айдан бери иштелип келген, иштелип атканда эң негизгиси бул жерде УДПнын жери боюнча болуп атат да. Бул жерге таал айыл өкмөтү 6000 гектардан ашык жайыт жерин УДПга Кочкорго берген. Өзү жерге таал, Нарын районунун жерге таал айыл өкмөтү 34.000 гектарды Аксай, Атбаш районунун Аксайдан УДПга берилген да. Алар өзлөрү биринчи сүйлөшүүлөрдө ошо Кочкордун жайлоого келүүчү койчулардын фермерлерге уруксат беребиз деп берип айтылып туруп, анан кийин келген күнү жолду тосуп атышат да. Бул жерде мындай мыйзамдуулугуна карасак, бул мыйзам чегинде бул Кочкор районунун УДПсынын жери. Кочкорго мыйзамдуу болуп эсептелет. Ошондуктан Кыргызстанда 770.000 гектар жер УДПга берилсе, ошонун 240.000 гектары Нарын району колдонот экен УДПнын жерин. Бул жерде көп маселенин бардыгы ошол райондо чечилиш керек болчу. Ошол райондогулар иштеп атат. Бул жерде жол тосууну токтогон, жолду ачып азыр машиналар бар өтүп атат. Мындай болуп атат да. Мына азыр базар кол менен Сузактай болуп атат. Эми бирөөнүн правдасын айтып атат, бирөө эл. Жок, биз как мамлекеттик орган анда ошондой чечпейсизби? Базар коргоо менен Сузак өзлөрүнө ошондой Нарын менен Кочкордогудай тилеп атышат өзлөрүнө. Минсельхоз чечеби? Жайыт комитети. Же ким чечет? Бул жерде мыйзам чыккан. Асылбек Шарипович айткандай 2030-жылга чейин токтом чыккан, токтомдун негизинде иштерди алып барыш керек. Мыйзамды, эгерде мыйзамды бузуп, биз баарыбызга мыйзам мындай бирдей болуш керек да. Ошонун негизинде болот. Бул жерге таап түшүндүрбөйсүзбү? Түшүндүрдүк. Чечпейсиңер, Алмаз Жаналович. Эртең бул күчөп кетсе эмне болот? Жалып калгыч кой турсаңыз. Асылбек Шарипович айткандай 2030-жылга чейин токтом чыккан, токтомдун негизинде иштерди алып барыш керек. Мыйзамды, эгерде мыйзамды бузуп, биз баарыбызга мыйзам мындай бирдей болуш керек да. Ошонун негизинде болот. Бул жерге таап түшүндүрбөйсүзбү? Түшүндүрдүк. Чечпейсиңер, Алмаз Жаналович. Эртең бул күчөп кетсе эмне болот? Жалып калгыч кой турсаңыз. Күчөп кетсе эмне болот? Азыр мына барып жүрөт Кочкорлуктар бер жактын тосуп атат, тигилер тиягын тосуп атат. 96-жылы мен билем ал проблеманы. 96-жылы УДПга берилген. Ошондон бери проблема көтөрүлгөн. 1-4 жыл муну Кочкорлуктар 1-2-3 короосу менен келиптир. Азыр болсо 12 коро менен келет деп, 12 коро деп. Аларды Кочкорлуктар киргизбей атат. Нарын район Карагужурда эмеси бар, тиги 2080 гектар жер бар. Жаныбек Калганыч билесизби ошону? Ошо жерди Куйбышевтар менен ошол жерде бир эме болуп, Куйбышев колхозунун ошо бир чипи бар, бир бала өлүп. 120 гектар сугат жерин алмашып алышкан. Куйбышев колхозу менен. Азыр Нарында айтып атат. Бизге ошо жерди кайра берили, баягы 120 гектарын берели, Кочкорлуктарга ошо Каракужурдан берели деп атат. Каракужурдан берели деп атат. Ошо алмашалы дейт. Биз өзүбүздүн жерибизди Каракужурдагы 2080 гектарды Кочкорлуктар берели деп атат. 120 гектарын жана Куйбышев менен алмашкан, жана бала өлүп ошондой болушкан. Биз кайра Куйбышевтарга берели. Бул жерде ушундай бир компромисстин жолдор менен карабайсыңарбы, Алмаз Жаналович? Бирөөңөр эсеге чечкен жоксуңар, баарыңар тыштап койдуңар. Мына эки аким бияка келип айтышып атат. Чечиш керек да. Аким чечет, анан тиги чечет деп.
жайыт комитети билесизби ушу проблеманы? Барбайсыңарбы ошол жерге, элге барбайсыңарбы? Түшүндүрбөйсүңөрбү? Уят да ушул жердеби? Анан эми жаным калганыч, мындай мен билип атам, ушул жерде отуруп. Мен сунушум бар. Азыр эми мына эмки мына жакшы маселени көтөргөнсүз. Жакшы, муну деген акимдер чечиш керек, өкмөт чечиш керек. Өкмөт чечкиле. Мына межведомственный, Асылбек Шарипович айттыңыз, межведомственный комиссияга өткөрүп берели деп. Бул маселени да межведомственный түзкүлө да түзкүлө межведомственный комиссияны. Чечкиле. Нарын боюнча да межведомственный комиссия өзүнчө межведомственный комиссия түзкүлө. Чакыргыла, лидерлерин чакыргыла, аксакалдарын чакыргыла. Губернаторду чакыргыла, эмне үчүн чечпей атат? Акимдерди чакыргыла, эмне үчүн чечпей атат? Барыңар отурасыңар, от жалынып кетсе эмне болот? Мага улам чыгып атат. Азыр моуну нарындыктар көрүп атат. Азыр митинг болуп атат. Анан тиги бул анан мыйзам боюнча бул. Эки жагын карап, бир компромисстик эмени карабайсыңарбы? Жана 2080 жерди предлагать эттиңерби? О жерде айтылып аткандардын баардыгы иштелип атат. Мына мен даже исполнительный комитет Тянь-Шанский районный совет народных депутатовтар ошонун бул кайсы Куйбышев айылына кайра кайтарылып берилди деген бүт баардыгы менен иштеп атабыз. А жерде жергиликтүү бийликтер да иштеп атат. Чынын айткандачы, бул жерде мындай өзүңүз билесиз да, сиздин айлаңыз экен ошол жерде келет. Мен даже ошол элдерге да айтып көрдүм. Эме депутат келип анда Алмазбек Жумабекович келсинби деген сөздөргө чейин айттым да. Бул жерде иш болуп атат. Эртең саат 12-де а жерде чечилет. Губернатор менен азыр эле сүйлөштүм, түндө саат 2-де келдик дейт, башка жерлерди да карадык дейт. Эми бул жерде мындай болуп атат, Алмаз Жумабекович. Мыйзам чегинде Кочкордун жери болсо УДП менен. Анан кийин алар киргизбей атса, бул жерде туура эмес да. Мындай мыйзамды бузуу, ушундайларга допускать эте берсек да болбойт. Эми ошондой болбос үчүн мен киришкен жокмун, барган жокмун. Ошондой болбос үчүн мыйзам бузууга барып, башка жактардан жерди таап берели, ошол жана 8 корооду киргизели дегенге чейин барып атышат. Эчтеке кылган жоксуңар. Кылсаңар иш болот да, дейп барып чечпейсиңерби? Ошол жерге барып сүйлөгөндөн башканы билесиз. Түндө эле келдик. Көп сүйлөшүз. Мына азыр чечкиле. Мен ошол жака айылга барган да жокмун. Ушундай болуп аралашып мен дагы сөз тийбесин деп. Кочкор менен Нарым баары кыргызстан бир айыл. Мен эч жака тарткан жок. Маселени чечпейсиңерби? Түшүнүп атам, мүмкүн кагаз түрүндө туура эместер. Бирок бир компромиссин угуп, тигинсин, мунусун угуп бир алмаштырып жерди. Бирөөң да басып барган жоксуң.